Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргыз-Тажик чегарасында абалы салыштырмалуу туруктуу. Соңку жаңжалга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Түндө Кыргызстандын чегара кызматынын Баткен областы боюнча башкарманын жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев менен Тажикстандын чегара кызматынын Согди аймагы боюнча башкарманынын жетекчиси Хикматулла Пираков Овчы Калача көзөмөл өткөрүү бекетинде сүйлөшүүлөрдү баштаган. Анда тараптар алгач жаңжал чыккан аймакка тартылган кошумча күчтөрдү кайра артка чыгарууну макулдашкан. Баткендеги абалды көзөмөлдөп, күч кызматтары менен жергиликтүү бийликтин ишин координациялоону жерден коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жүргүзүүдө. Эске салса, кечинде Кыргыз-Тажик чегарасында эки жолу ок атышуу болду. Алгач тажик чегарачылары Кыргызстандын аймагына 20 метрдей кирип келишип, эскертүүгө баш ийбей коюшкан. Мунун айынан эки тараптуу тирешүү чыгып, ал ок атышууга айланган. Кийин тараптар сүйлөшүү жүргүзүп жатканда ал жерге кошумча күч катары тартылган Тажикстандын чегарачылары кыргыз тарапка ок чыгарганы кабарланды. Жарым саатка созулган атышууда кыргыз тараптан бир жай тургун жана бир чегарачы жараат алып, офицердин абалы оор экени айтылды. Тажик тарап Кыргызстандын достук айылын минометтон аткылаганы да маалым болду. Анын кесепетинен айылдагы бир нече турак жай жабыркаган. 15 мүнөт мурда болсо президенттин Баткен областагы өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Согди областынын жетекчиси Раджабой Ахмадзоданын жолугушуусу башталганы маалымдалды. Анын жыйынтыгы менен кошумча маалыматтар берилет. Түнкү саат 3-тө тажик тарап менен биз жолугушууларды өткөрдүк. Жолугушууда тиешелүү жетекчилер катышты. Жолугушуунун натыйжасында биринчи маселе коюп, бул кечээки болгон инцидент эмне себептен чыкты, ушуну тактоо, биргеликте иликтөө жумушун өткөрүү. Экинчи маселе кылып кошумча аскер техникалары, кошумча өзү курамдар келгендерди бул жерден алып чыгып кетүү. Эки тарап. Үчүнчү маселе кылып Ханибадан Арка, Исфара жолунун трассасында биргеликте милицияларды күзөт өткөрүү маселесин чечтик. Азыркы учурда биз Максат айылында турабыз. Жаңы жер айылына барып, азыр саат 11-де дагы тажик тараптар менен жолугушуу өткөрөбүз. Негизги тапшырма азыр ушул жерде тынчтыкты сактап калуу. Учурда кырдаал жалпысынан көзөмөлдө тынч, эч кандай бир ызы чуу болуп кетерге мындай себеп жок. Баткен районунда чегара тынч. Ал жерде Баткен район акими жана Исфара район акими азыркы учурда жолугушууну пландаштырып жатат. Жалпысынан кырдаал тынч болуп саналат. Биз бул жердеги жүргөн жетекчилер бүгүн ушул жерде болобуз. Техникаларды жана кошумча келген күчтөрдү пока алып чыгып кетме сайын, бул жердеги тынчтыкты орнотмо сайын биз ушул жаңы жер, Максат, Кулунду айылдарында болуп турабыз. Чегарадагы чырда октун чачырандысы тийген жоокердин абалы орто деп бааланууда. Бул тууралуу Баткен областтык үй бүлөлүк медицина борборунан билдиришти. Маалыматка караганда жоокердин бутуна, санына жана таманына октун чачырандылары тийген. Азырынча операция жасалган жок. Жоокерди Бишкектеги же Ош шаарындагы госпиталга которуу жагы караштырылып жатканы маалым болду. Ал эми жараат алган жергиликтүү тургунга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин анын абалы канааттандырарлык болгондуктан амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Чегарада болгон окуяда биздин кыргызстандыктын эки жараны жараат алган. Ошолордун бирөөсү гражданский, бирөөсү военныйлерден. Ошолордун азыр абалы гражданскийдин абалы орто. Диагнозуна карасак осколочное ранение ягодицы слева. Экинчиси военныйдин абалы средней тяжести. Бунун диагнозу болсо огнестрельное осколочное ранение левой стопы и верхней трети бедра. Ошондой эле түндөгү окуядан улама турак жайларын таштап коопсуз жайга өз алдынча чыгып кеткен тургундар үйлөрүнө кайтып барышууда. Маалыматка караганда Лейлек жана Баткен райондорунун чегарага жакын айылдарынан жалпысынан 18,5 миңдей жаран качып чыккан. Алар бала бакчаларда, мектептерде жана тургундардын үйлөрүндө түнөп, бүгүн эртең мененден тарта кайра үйлөрүнө жеткирилүүдө. Ошондой эле бул маселе бүгүн жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Анда эл өкүлдөрү чегара маселесин чечүүнү тездетүүнү жана Баткендеги ички жолдорду оңдоо зарылдыгын билдиришти. Түнү менен ошол эвакуация болуп 18 миңден ашуун эл Арка, Жаштык, Достук, Максат, Кулунду
айылдарында ошол жаштар, кары картаңдар, наристелер ошол түнү менен азап чегишти да. Onu дагы баарыңыздар окуп турдуңуздар. Анан ошого Алмаз Акунжанович, бул эми стратегический жол деп мен байма-бай айтып атамын, аркам аргун жолун. Буну тез арада чечиш керек. Мен муну эми СМИ үчүн айтпайлы коеюн. Ошол жол өтө маанилүү стратегиялык жол. Ушундай учурларда. Ушул жолду эртелетип оңдобосок болбойт. Түнү менен эл ошол жолдо кыйналды да абдан. Албетте чегарачылар өзүнүн жумушун кылды, аскер кызматкерлери ыкчам жардамдарды көрсөттү. Анысына бали дейбиз. Бирок эми элде тажайт экен, эвакуация боло берип, кача берип, жок дегенде шартын түзүүдө өкмөт ыкчам чараларды көрүш керек болуп атат. Ошо жолду карап койгула. Өтө маанилүү жол бул, стратегиялык жол. Лейлектиктердин жашоосу тынч эмес. Мына өзүңүздөр кече күнү көргөндөй, ызы чуу болгон жерде балдар, кары картаңдар кандай кыйынчылыктар менен эвакуацияланды. Бул качанга чейин уланат? Буга кандайдыр бир биз акыркы күндө бир чекит коюшубуз керек. Биринчи кезекте чепти бекемдебей туруп, биз башка өнүгүү жөнүндө сүйлөбөй эле койсок болот. Биздин райондо 1 жылдан бери райондо ушул застава же болбосо биздин аскерлердин саны көбөйгөндүгү жөнүндө биз маалымат алган жокпуз. Ошол биздин коопсуздукту, элдин тынчтыгын бекемдеген кандай иш-чаралар болуп жатат? Эмне үчүн бул дагы кайталанып жатат? Дыйкандарга үрөн, күйүүчү чымай жана жер семирткичи жетпей жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары бүгүн жалпы отурумда айтып чыгышты. Анда алар бул тууралуу бардык тиешелүү тараптарды парламентке чакырып, маалыматын угууну талап кылышты. Айтымдарында буга чейин министрлер кабинети жазгы талаа иштерине даярдыктар жакшы деп маалымат бергени менен дыйкандарга эч нерсе бериле элек экен. Ошондой эле дыйкандар жеңилдетилген насыяга жетпей жатканын, ал эми жер айдатуу үрөн себүү мөөнөтү болсо өтүп баратканын айтып нааразы болушкан. Мындан тышкары депутаттар суу таңсыктыгынан улам дыйкандар митингге чыкканын эске салып, ирригация системасында чечүүнү талап кылды. Айыл чарба кредиттери аябай эле кечигүү менен берилип атат да. Мисалы үчүн ушу Аксы районунда мына менин шайлоочуларым кайрылып атат. Былтыркы жылы 65 миллион сом Айыл банк аркылуу ошол жеңилдетилген кредит бериле турган болсо, быйылкы жылы 45 миллион сом берилиптир да, белгилениптир. А мындай кайрылуулар жерлердин бардыгынан келип атат. Биз сөз жүзүндө былтыркыдан 2-3 эсе көп каражат бөлүндү деген менен иш жүзүндө таптакыр башкача картинка болуп атат да. Ушул боюнча биз ошол Айыл банкты, РСК банкын так маалымат алышыбыз керек. Себеби дегенде бул жерде айтылган сөздөрдүн көбү, алар берген маалыматтардын көбү чындыкка коошпай атат. Россия менен Украинанын ортосундагы конфликт бүткүл дүйнөдөгү экономиканын рецессиясына алып келет деген прогноз бар. Анткени чоң экономикалар бүткүл дүйнө менен соода садыгы экономикалык алакасы абдан бекем. Анын ичинде биз дагы көптөгөн товарларды ушул жактан экспорттойбуз, импорттоп алабыз. Украинадан дагы, Россиядан дагы өзгөчө азык түлүктөрдү, унду, өсүмдүк майларын. Эми быйыл акыбал андай болсо, алар эгерде экспортко чек коюп койсо, акыбалыбыз кандай болот? Ошон үчүн кичине арканды алысыраак таштап, быйыл буудайды көбүрөөк эгиш керек болчу. Көбүрөөк эгиш керек болчу. Өзүбүздү өзүбүз бакпасак кандай болот акыбалыбыз? Азык түлүк коопсуздугу маселеси ушул жерден башталат. Бирок мына бутафория эле болуп атат, мына айыл чарба министрлигинин ишинде. Бирок бул нерсе байкалбайт да, бир маалымат алып коелучу. Канча буудай экти, жылдага караганда канча көбүрөөк эгилди? Бул өтө маанилүү. Солярка кымбат дейт. 64 сом, 65 сомго түшүп чыкты дейт. Тиешелүү министрликтерден, тиешелүү баягы мекеме жетекчилеринен 1 литр дагы солярка баягы бизге берген жок дейт. Мал базарларга баягы жер айдатканга, жер семирчик сатып алганга, ошол эле баягы тракторду жанагы айдоонун эмгек акысын төлөгөнгө малдарын базарга алып чыкса, малдар өтпөй чындап эле кыйнап жатабыз дейт. Ошол боюнча урматтуу Алмаз Акунжанович, өзүңүз бир тиешелүү мекеменин жетекчилерине, тиешелүү министрге тапшырма берсеңиз, солярка боюнча.
Быйыл кадыр түн 27 апрелден 28 апрелге караган түнгө туура келет. Бул тууралуу Казакстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдирди. Маалыматка караганда мындай чечимди Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын аалымдар кеңеши биргелешип кабыл алышкан. Ошондой эле 2 апрелде башталган Ороз айы 1 майда аяктайт. Ороз айт 2 майда белгиленет. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.